murun menen biz Kuday Taalany tanıyt ekенбиз. Себеби кантип tanıyбыз деген таң калыштуу болушу мүмкүн да. Мисалы мурун менен биз жыт билебиз. Ошол эле убакта мурун менен биз эмне дем алабыз. Эми карап көрсөңдөр ар кандай түркүн жыттар бар. Жыттарды жыттаганда деп туруп эмне биздин акылыбыз иште бул сонун жыт бул кайдан келди деген мисалы бизде кээ бир ойлор пайда болот. Ошол убакта биз эмне дем алабыз. Эми bizde eleştirik görсеңіздер, мысалы мұрын көңдөйүндө bizde қаңылжар деп коет го. Ошонун ичи эки көздүн ортосунда бир сөөк көңдөйү бар. Ошол жерде толгон токой кан тамырчалар, майда кан тамырчалар бар экен, капилляр деп коет го медицинада. Ошол себептен ошолор бизге бардык градусту норма кармап берет экен. Мисалы минус 30 градус суук жерде жүрсөк дагы дегенде 37-ге көтөрүп киргизет экен да, Кудай Таалам кудурет. Карасаңдар, пардын ичинде кирдиңиздер. Мисалы 60 градус ысык парга кирсеңиз дагы дегенде түшүрүп туруп анан киргизет экен да биздин көбө. Демек, бул натуральный кондиционер экен. Кудай Тааламдын бизге берген ошол эмне кондиционери болуп эсептелет дейт. Эми туугандар, мисалы карап көрсөк, ошол мурундун башталган жери менен ошол кызыл өңгөчтүн башталган жерине чейин болгон 7-8 сантиметр экен. Бирок Кудайдын кудурети бир дегенде канча градус бизге айырма берип жатат. Эми жытты карасаңыздар, таң каласыз. Мисалы бир эле жерде ошол эмне алма өсүп атат. Жыты башка, мисалы сирен жыты башка ар кандай жыттар бар да. Ошо жыттарды жыттап туруп эмне биздин акылыбыз иштейт экен да баягы жерде. Ошондо биз эске алышыбыз керек. Бул дагы эмне биздин акылыбыздын иштешине, ошо биздин Аллах Тааланы таанууга бир көмөкчү, жардамчы болуп бере алат экен. Эми элестетиңиздер, жыттадыкпы? Ошол жыт менен биз эмне кылат экенбиз? Акылыбыз иштейт. Мисалы бир эле жерде өсүп атса, бир эле сууну ичип атса, алманын жыты башка, шабдалдын жыты башка деп туруп эмне биздин акылыбыз ушундай бир иштейт экен.